Улуган ким, онтогон ким, чатакташкан ким, кайгырган ким, себепсиз жараат алган ким, көзү канталап кызарган ким? Алар керээли кечке шарап ичип отургандар. Алар күчтүү ичимдикти жакшы көргөндөр. Бүгүн биз силер менен коомчулуктун чоң көйгөйү болгон аракештик жөнүндө сүйлөшсөк. Арак адамды мас кылат. Мастык адамды адамга жат кылат демекчи. Адам пендеси арактын жаман кесепеттерин билсе дагы, майрамдарда, аш тойлордо арак дастаркондун көркү, сыйлуу коногу болуп калды. Канчалаган үй бүлөлөрдүн бузулушуна, ата менен баланын ортосундагы мээримдин кетишине, иш ордунан, коомдогу сый-урматтан ажыруусуна, наристелердин майып болуп төрөлүшүнө себепкер болуп келет. Ага карабай аракештик күн санап өсүүдө. Айрым адамдар оор кырдаалдан бошонуу жолун аракештиктен издейт. Ачууну ачуу басат деп арак менен сооронушат. Тилекке каршы алар бул сооронуулар менен шайтандын тузагына илинип жатышканын билишпейт. Кудай сөзүндө мындай деп жазылган: шарап адамды шылдың кылат. Күчтүү ичкилик адамды оолуктурат. Буларга берилгендердин баары акылсыз. Шарап ичип мас болгондордун арасында болбо, анткени ичкичтер жакырданып кетишет. Улуу адамдар балдарын арак ичпе деп тыят да, той топурларда дары болсун, эм ал үйеле деп ичип коюшат. Эмнеге иштең деген суроого улуулар кызаңдашып, мени тим эле аракеч болуп кеткендей болуп сурайсың да деп таарынышат. Бирок Кудай сөзүндө алданбагыла. Ойноштук кылуучулар да, бутка табынуучулар да, нике бузуучулар да, аял жандуулар да, бачыбаздар да, уурулар да, дүнүйө корлор да, аракечтер да, ушакчылар да, талап тоноочулар да Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт деп жазылган. Демек көңүл бурсаңыз, аракештер да бейишке кирбейт экен. Адамча таап айбанча керектиби деп айтылып жүргөн элдин арасында эң сонун сөз бар. Айрым адамдар тапкан ташыганынын баарын аракка жумшап коюп, үйүндөгү балдары ачка отурганы азыр жаңылык болбой калды. Өз балдарынын ырыскысын аракка алмашкан адамдар арактын кулу болуп, кылып жаткан ишине акыл калчай алышпайт. Алардын денеси аракка көнүп, ансыз жашай албай калат. Ал эми акылын арактын атасы шайтан башкарып калат. Кудай мындай деп эскертет: шараптын кызарып турганына, чөйчөктүн көөк чачып турганына, мелтиреп турганына караба. Акырында ал сени жылаандай чагат, уулуу жылаандай ууландырат. Замандаш, мүмкүн сиз аракты таштоого эркиңиз жетпей жүргөндөр. Ооба, арак ичкендин эртеси күнү көзүңүзгө жаш айланып, кетирген каталарыңызга өкүнөсүз. Бирок баш оору дале болсо басылбайт. Кайра ичесиз, чыгуу жолун издейсиз, бирок чыгуу жолу жок сыяктуу. Атүгүл дарыгерлерге да кайрылсаңыз керек. Албетте, өзүңүздүн эркиңиз бекем болбосо, дары деле жардам бере албасы анык. Кандайдыр бир күч бул азаптан куткаруусун тилеп, көз ачык, табып, экстрасенстерге да баргансыз. Сокурду сокур жетелей албагандай, алар да сизге жардам бере алган эмес. Сизди арактын колчулугунан сизди жараткан, сизди түшүнгөн, сизди сүйгөн, колунан баары келген Кудай гана куткара алат. Ал сизге эң биринчиден түбөлүк өмүрүн бергиси келет. Ал эми алсыздыктарыңызды ага тапшырып, күнөөлөрүңүз үчүн Кудайдан Ыйса аркылуу кечирим сурасаңыз, ал сизди кечирет. Чыныгы эркиндикти ал гана берет. Эмне болгон эркиндик деп сурап жаткандырсыз? Бул арактын, күнөөнүн кулчулугунан бошонуу эркиндиги. Кадырман замандаш, Ыйса сизди сүйөт. Ал сиздин толук кандуу өмүр сүрүшүңүздү каалайт. Ага жөн гана жүзүңүздү буруңуз. Жараткан сизди жалгасын.